тағуаңын эми чоң аял келсем апам менен тең аял. Уяттан бизге мындай айтканчы. Силерге чоң сейги каякта маска. Кадала. Таккалада маска бүгүн тем более күчүндө болуп атат. Тер дегендер үчүдө калмай. Ой терден эсине албай тер менен чыгып кетет ай. Оорубаң эже кыламын. О, барыбыз эле оорубайлы, туура. Рахмат. Эми бир эле баягы водитель эмес, силер өзүңөр деле айтып чыккан маскаңы гана чык, тагып түш мындай деп айтып койсоңуздар. Аймактарга каттаган кичи автобустар ковидти жайылтуунун булагы болуу коркунучу жогорулады. Алыскы райондордон жана облустардан келген жүргүнчүлөр санитардык талапты унутуп, вирус чынжыр-жасын улантып жатканын эпидемиологдор билдирүүдө. Транспорттук көзөмөл бөлүмүнүн инспекторлору аймактык аралыкка каттаган маршруттук линияларды дагы көзөмөлгө алды. Өзгөн шаарындагы эң ири делген автобекетке Карагулжа районунан тартып Жалал Абад облусуна каттамдар келет. Санитардык рейдтин жүрүшүндө бет кап тагынбаган айдоочуларга акт түзүлдү. Элет жеринен келген кичи автобус дагы жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү бет капсыз. Ага жараша инспекторлор негизги гана санитардык эрежени сактоону эскертти. Саламатсызбы? Алар маска каякта маска. Эне сизгечи чоң эле эми атамда болгон адамдар экенсиздер. Маска тагыңыздар да аз күчүп атат. Ковид. Оорган ооруп атат, айыккан айыгып атат. Эми Кудай сактасын айыгып келсе жакшы. Оорубай эле коюңуздар, бирок кеткени кетип калат нар жака. Кичине ден соолук үчүн күйүп өлө чыкса деле айтып коюңуздар. Маскаңыздар каякта эжелер? Маска тагып а? Аз көрүп атасыздар, оор катуу күч алып атат. Күндөн күнгө күч болуп атат. Бүгүн немеге рекордко чыгыптыр. Кичине маска таккыла, катуу ооруп атат адамдар. Өзгөн ачык акционер коом Тулпар унаасына 13 000 штраф салынган. Ак Тилекке эскертүү берилген. Ак Тилектин өзүнө штрафтары жазылып кеткен жеке транспорт көзөмөлдөрүнүн өзүндө. Калктын саламаттыгы үчүн биз ЖЧКнын ээлерине дагы эскертүүлөрдү беребиз. Кагаз түрүндө беребиз, ОЗ2 түрүндө беребиз. Өзүбүз тыкыр келип көзөмөлдөп кетебиз. Автобекет өткөн жолку рейдте эскертүү алгандыктан санитардык эреженин сакталышын күчөткөн. Линияга чыккан ар бир айдоочу таң эрте медициналык кароодон өтүп, дарыгер вирустун белгилерин көзөмөлдөп турарын айтты. Бекеттеги жалпы айдоочуларга жана кызматкерлерге жаңы алгоритмге дыккат көңүл буруу түшүндүрүлдү. Ар бир рейстен келгенде кичи автобустар дезинфекцияланып, медициналык каражаттарды толуктоо талабы коюлду. Облус жана шаардын транспорттук чийимин көзөмөлгө алган агенттик илдетти жүргүнчүлөрдү ташыган унaalарды жайылтпоого түздөн-түз жоопкер. Андыктан аймактарга каттаган айдоочулар ковидтин жоктугун тастыктаган ПЦР анализ же вакцинациялоодон өтүү сунушун берди. Аз күн ысыкта тем более күчөйт. Температурасын, давлениясын, анан өзүнүн мындай караганда эле температура көздөн билинип калат да. Анан ишенбесем колум менен кармайм, такыр ишенбесем аппарат менен. Ошо мен текшерен эртең менен биринчи рейске жөнөтөм бардыгы. 8ден 11ге чейин иштейм. Азыр баштагыдай эмес, жаш балдар ичип алчу эле го, азыр жакшы бардыгы. Же ковидтен коркуп атышабы. Бир айда 2 жолудан ушу райондорго чыгып, райондогу маршруттарда каттап аткандарга баягы ПЦР тесттерди дагы көзөмөлдөп турушат. Өткөргөнүн постоянно контролдоп, биздин транспортный инспекция. Сиздин маскаңыз жокпу? Эми качан биз келип текшерип айтмайча эже мындай болбосо өзүңүз тагып коюңуз эми. Чоң аял келсем балдарыңыз кайтасыз үйдө. Курушасыз. Санитардык көзөмөл бекетке келген ар бир маршруттарда жүрдү. Айдоочулардын баамында коомчулук санитардык талаптарды аткарууга аракет кылууда. Айрымдарына бет капсыз түшпөөгө эскертүү берилсе дагы эрежени көзгөлбөгөндөр бар. Коомдук саламаттыкты сактоо үчүн жарандар бири-бирин көзөмөлгө алуусу керектигин айдоочулар айтат. Жүргүнчүлөрдү болушунча ушу эми азыр немеге коопко байланыштуу бет капсыз киргизбөөгө аракет кылып атабыз. Эми адамдар бар жоо тегиз эмес экен. Ар кыл экен адамдардан кеби туура кабыл алат, кеби туура кабыл албайт. Биз өзүбүздө маскалар болот, запас. Ошолордон беребиз. Эми келечегибиз үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн. Ошо эми бул жакта коюлган талаптарга аткарышка аракет кылып атабыз. Давлениясын, кандай немелердин состояниясын карап, машиналардын состояниясын карап, күнүгө дежурный механикибиз, медигибиз ошонун үстүндө иш алып барат. Текшерип, анан айдоочуларыбызга ушу масканы алып машинага коюп, маскасы жокторго ошону бергиле.
деген милдеттеме бергенбиз. Ошондуктан азыр баардыгында мындай запас мындай немелер бар, маскалар бар. Ошолорду берип турушат. Эми баардыгы алгоритмдин режимдин негизинде жасап атабыз. Өзгөн аймактык ооруканасында 248 орундук даярдалган. Соңку жумада бейтаптардын саны өскөндүктөн Куршаптагы кызыл зона ишмердүүлүгүн баштаган. Бүгүнкү күндө бир эле бөлүмдө ковид менен 94 жаран дарыланууда. Анын ичинде абалы өтө начар бейтаптар дагы бар. Эпид кырдал көзөмөлдөн чыгып кетпеш үчүн даярдыктар болуп жатканы айтылды. Төмөндө болбосо дагы бир терапия отделениясы бар. Ал жерде дагы нарак берагы бир 60 койкага ылайыкталган бөлүм. Эртеңден может быть оны ачып дагы келген ооруларга место даярдап, жай даярдайбыз. Место менимче жетишип эле жетишет. Мындай таңкыс болбош керек, ага жеткирбейбиз. Андан башка дагы эгер керек болсо ачабыз. Илдетти ооздуктоо жана жайылышын алдын алуу үчүн санитардык талаптарды көзөмөлдөө күчөтүлөт. Оорунун эпкени солгундаганча карантиндик чаралар коомдук транспорттордо текшерилет. Облус райондорго каттаган кичи автобустарга чектөө жок. Жергиликтүү жарандык коргонуу штабтары эл чогулган жайларга жана той аштарга барбай турууну сунуштайт. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдаматов, Ош ТВ.